Assalamu alaikum урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Агалар, эжелер, амансыздарбы? Барыңыздар. Күндөлүк эле турмушубузда колдонулган чеснок, бар өзүлө тамак ашка колдонуп келип аткан ошол чеснок. Ошол чеснокту бүгүн сиздер билбеген пайдалуу жактарын сиздерге айтып бермекчимин. Видеону болушунча түрдүрбөстөн аягына чейин көргөнгө аракет кылыңыз. Себеби бул видеороликте канчалаган адамдарга пайдасы тийип калган сөздөр бар. Маанилүү, маңыздуу, сарымсактын пайдалуу жактары бар. Ошондуктан видеого лайк басып, биздин каналга туура жазылыңыз. Кантип десеңиздер, подписаться деген кнопканы басып туруп, оң жак жагында коңгуроочун сөз түрдө унутпастан киргизип коюңуздар. Ошондой эле сиздерден сураныч, бир дана лайк басып коюңуздар. Кеңири видеону тамаша кылсаңыздар болот. Биринчи, бактериялар менен күрөшөт. Чеснокту чейке жегенде алицин заты бөлүнөт. Бул зат түрү бактерияларды жоёт. Ошондуктан антисептикалык жана залалсыздандыруу күчүнө ээ. Ашка чийки чеснокту койсоңуз, ашкарасаңыздагы өпкө курту, дизентерия, кандикоз жана герпес ооруларын козгогон түрдүү бактериялардан коргойсуз. Экинчи, кан тамырлардын кызматын иретке келтирет. Чесноктун курамындагы алицин жүрөк кан тамырларын иретке келтирет. Күнүнө чесноктун бир бөлүгүн жесең, кан тамырларды кеңейтип, кан айланууну жакшыртат. Залалдуу холестериндин өлчөмүн 10%га төмөндөтөт. Кандын уюшун болтуртпайт, жүрөк талмасын алдын алат. 12 апта бою чеснокту үзбөй колдонуу кан бөлүгүн иретке келтирет. Үчүнчү, кандагы кант өлчөмүн төмөндөтөт. Кант диабети менен ооругандар күнүгө чеснок жегени жакшы. Чеснок кандагы кант өлчөмүн 25%га төмөндөтөт. Боордогу инсульттун козголуусун басаңдатат. Аны менен катар кан тамырлар жана күрөө тамырларынын жумушун иреттеп, кант диабети менен ооругандардын жүрөк кагуусун басаңдатат. Төртүнчү, иммунитеттин күчөтөт. Чеснок вирусту ооруларды эмдөөгө жана алардын профилактикасын таптырбай турган табигый дары. Чеснокту күндөлүк турмушта пайдалануу тумоо, сыркоону 60% алдын алууга боло тургандыгы далилденген. Тумоонун алдын алуу же болбосо ооруган учурда эмдөө үчүн күнүнө 2-3 жолу мурунга чесноктун суусун тамызган жакшы. Бешинчи, кооптуу ишиктин алдын алат. Чесноктун курамында күкүрт, диалил, сульфид жана солид иштеги шлакты сыртка чыгарып гана койбостон, кооптуу шишик жасоочуларды өлтүрөт. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында чеснокту күндөлүк турмушта пайдалануу кооптуу шишиктин пайда болушун 20%га төмөндөтөрүн көрсөткөн. Анын ичинде ашказан рагы, ичегидеги ишик, боор жана сүт безиндеги шишиктин кооптуулугун азайтат. Алтынчы, паразиттерден коргойт. Сиз билесизби? Жер бетинде 1 миллиардка жакын адам аскаридиоз менен ооруйт. Бул чоңдор менен балдарда кездешкен оору. Ал ооруну болтуруу үчүн аскарида же болбосо ичеги курту. Чеснок ичеги курттары менен күрөшүүнүн табигый жолу. Чеснокту чийки жеген жакшы, же болбосо 100 мг сүткө 1 бөлүк чеснокту салып, өтө жумшаганча кайнатыңыз. Ысык бойдон сүзүп алып, клизма жасоо керек. Клизманы 1 апта бою жатаардан алдын жасаган оң. Муун ооруларына жардамдашат. Чесноктун аяк-кол муундар үчүн пайдасы өтө зор. Туз топтолгондун алдын алат, жаракат алган муунду калыбына келтирет. Сөөк майларынын азаюусун болтуртпайт. Ошондуктан чеснокту ашка чийке кошконуңуз туура. 9. Терини калыбына келтирет. Чесноктун курамындагы элементтер терини жашартат. Безеткилердин пайда болуусун азайтат. Бет терисинин картаюусун алдын алат. Бул үчүн чесноктон жасалган маска жасоо милдеттүү эмес. Күнүнө чесноктун 1-2 бөлүгүн жесеңиз жетиштүү. 10. Ашыкча салмак менен күрөшөт. Чеснок туура тамактануу механизминде чеснокту жөө аркылуу ашыкча салмактан арылып, кана койбой, ошол калыпты узакка чейин сактоого мүмкүндүк берет. Достор, мына чесноктун биз сиздерге 10 пайдасын айтып өттүк. Таяктан 2 учу бар дегендей, биз сиздерге азыр чесноктун зыяны туурасында да айтып беребиз.
Чесноктун курамы түрдүү элементтерге бай десе, аны ашыкча колдонууга болбойт. Антпесеңиз ууланып каласыз. Күнүнө 8 бөлүк чеснок жесеңиз, мурдуңуздан кан кетиши мүмкүн. Аны менен кошо, чеснокту ач карын жебеген жакшы. Ашказаны ооруй тургандар оору күчөгөн кезде чеснокту жебегени жакшы. Чеснокту көп жей берсе, ичке газ көп жыйналат. Жүрөк ооруп баш айланат, дене температурасы да көтөрүлөт. Көргөнүңүздөрдөй эле, мындайча айтканда, сарымсактын кыргызчасына чесноктун. Ушул чесноктун пайдалуу жактарын сиздерге көрсөтүп бердик. Видео жаккан болсо, албетте лайк басып, бул видеороликти жакындарыңызга таратып коюңуздар. Ошондой эле каналга жазылып элек болгон биздин көрүүчүлөрүбүз болсо, подписаться деген кнопканы басып туруп, оң жакшана коңгурочону басып коюңуздар. Мындан да кызыктуу видеороликтерди сиздерге алып чыгып бермекчибиз. Мындан арыда биз миллионго баратабыз. Миллионго сиздердин жардамыңыздар менен жетебиз. Андыктан сиздердин поддержкаңызды керек. Видеону болушунча таратып, болушунча туугандарыңыздарга жана Instagram тармагына жөнөтүп коюңуздар. Сиздерден Аллах ыраазы болсун.